Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. 29 декабрь 2021 жылы Россия Федерациясында жүргөн чет элдик жарандардын жүрүш-туруш эрежелерине дагы өзгөртүүлөр киргизилди. Бул өзгөртүүлөр боюнча 29 декабрь 2021 жылдан баштап Россия Федерациясына иштөө максатында келген чет элдик жарандар бул жерде кыргызстандык жарандарга да тийиштүү бир айдын ичинде, мындайча айтканда 30 күндүн ичинде Россия Федерациясына кирген күндөн баштап алар жергиликтүү полиция бөлүмүнө барып, ал жерден сүрөткө түшүп, кол манжаларынын издерин, мындайча айтканда дактилоскопический карталарын, мындайча айтканда карталарын жана ошондой эле медицинский освидетельствованиянын заключенияларын алып каттоодон өтүүгө милдеттүү. Ал эми Россия Федерациясына 29 декабрь 2021 жылдан баштап иштөө эмес, мисалы үчүн туризм максатында, же болбосо частный максатында, же болбосо дарылануу максатында келген чет элдик жарандар, эгерде алар 90 күндөн ашык Россия Федерациясында жүрө турган болсо, анда алар 90 күндүн ичинде төмөнкү айтылган эрежелерди өтүүгө милдеттүү. Ошол эле замат айтчу нерсе, жергиликтүү отдел полицияга барып сүрөткө түшүү, же болбосо жана ошондой эле кол манжаларын дактилокартанын каттоого өтүү, бул чет элдик жарандын өмүрүндө бир жолу кыла турган нерсе жана ал акысыз болуп эсептелет. Ошону менен бирге медицинский освидетельствованиянын келгенден баштап 30 күндүн ичинде медицинский освидетельствование өтөт дагы, жана ал медицинский освидетельствованиянын заключениясынын жарактуу мөөнөтү 3 ай болуп эсептелет дагы. 3 айдын кийин 1 айдын ичинде дагы медицинский освидетельствованияны өтүүгө милдеттүү. Ошону менен бирге айтчу нерсе, ар бир чет элдик жаран эми Россия Федерациясында мыйзамдуу жүрүш үчүн миграционный карта жана жашаган жерде миграционный учетто туруу менен медицинский освидетельствованияны өтүп, жана жергиликтүү отдел полицияга барып, өзүн сүрөткө тарттырып, жана ошондой эле кол манжаларынын издерин, дактилоскопический картасын каттоодон өткөрүүгө милдеттүү. Эгерде төмөнкү эрежелерди чет элдик жарандар Россия Федерациясында аткарылбаса, анда алар Россия Федерациясында жүрүү мыйзамсыз болуп эсептелет дагы, жүрүү мөөнөтүнүн убактысы кыскартылып, Россия Федерациясынан выдворение же депортация кылынышы мүмкүн. Ошол себептен айтат элем, урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында жүргөндө мыйзамды сактайлы жана ойлогон максаттарыбыздарга жетели. Сиздерди урматтап, Мирбек Сталбекович. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат.